El üçün hizmet kılууга жасагым келет даалат. Элимдин эрке уулу мен, аты жөнүм Даутов Азамат. Көрө билип алысты, коргоп элдик намысты, элчи болуп барсам дейм, өлкөлөргө алыскы. Эл ишенчин актасам, эл достугун сактасам, дүйнөдөгү эң бир чоң өлкөлөргө каттасам, бул кыргыздын уулу деп чыгып элге атагым келет менен дүйнөдө, урмат менен жашагым. Ассалому алейкум жалпы кыргыз элим. Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса баланын жөндөмүн арттыруу деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто мугалим эжебиз Абдулазиз кызы Эркайым. Ассаламу алейкум Эркайым эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, кош келдик. Жана ошондой эле мына ушул Эркайым эженин эң жөндөмдүү таланттуу балдары Даутов Мухаммед жана Даутов Азамат. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Биздин эфирибиздин эң алгачкы башында буйруса Мухаммед буйруса Фатиха сүрөсү менен баштап ачып бермекчи. Эмесе Мухаммедке сөз кезегин берели. Аузу биллахи миннаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдинас сиротал мустаким. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-доллин. Амин. Машалла, рахмат, Алла разы болсун. Амин. Ал эми биздин Азамат деген балабыз буйруса өзүн ыр менен, чыгармачылык өнөрү менен тааныштырып өтсүн. Эл үчүн кызмат кылууга жасагым келет даалат. Элимдин эрке уулу мен, аты жөнүм Даутов Азамат. Көрө билип алысты, коргоп элдик намысты, элчи болуп барсам дейм, өлкөлөргө алыскы. Эл ишенчин актасам, эл достугун сактасам, дүйнөдөгү эң бир чоң өлкөлөргө каттасам, бул кыргыздын уулу деп чыгып элге атагым келет менен дүйнөдө, урмат менен жашагым. Ассалому алейкум жалпы кыргыз элим. Мен эл үчүн кызмат кылууга жасагым келет даллат. Элимдин эрке уулу мен, аты жөнүм Даутов Азамат. Машалла. Алла разы болсун. Чыныгы биздин буйруса алдыдагы эр азаматтарыбыздын бири болмокчу экен. Бул келечекте өзүнүн чыгармачылыгын карап отуруп эле, ушул ыр окуганын карап отуруп эле канчалык таланттуу, жөндөмдүү экендигин биз көрүп турсак, көрүп дагы деле сыймыктанып отурабыз. Эмесе Эркайым эже, биринчи сизге суроо узаталы. Буйруса бул тема баланын жөндөмүн арттыруу болуп атат. Чындыгында балдарыңыздын жөндөмдүүлүгүн жана ошондой эле таланттуу, уникалдуулугун көрүп биз чындыгында сыймыктанып сүйүнүп отурабыз. Негизи баланы ушул туура ушундай бир жөндөмдүүн арттыруу максатта жакшы бир тарбиялоодо ата-эненин ролу канчалык деп ойлойсуз? Ушул боюнча токтолуп айтып өтсөңүз. Чындыгында бул баланы тарбиялоо өзүнчө бир даанышмандык да. Баланы тарбиялоодо бул чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Баланы баккан башка, тарбиялаган башка да. Биз кээде ойлошубуз мүмкүн, бирок баланы баягы алып берип атам, ичирип, жедирип атам, мына ошол биздин тарбиябыз деп ойлошубуз мүмкүн да, бирок көп учурда мына ушул нерсе тарбия артта калып жаткан учурлар болуп жатат. Баланы негизинен тарбиялоодо ата-эненин орду эң чоң деп айтсам болот. Ата-эне үйдө биринчиден ата-эне жакшы болуш керек. Ата-эне үлгү болуш керек. Ата-эне биринчи бактылуу болуш керек. Мына ошондо баланын дагы көңүлү ток болот. Андан тарбия болот. Мен ойлойт элем, ушу баланы тарбиялоодо ата-энелер балдарына туура жолду көрсөтүп, туура жака үйрөтүп, кызыктырып,
ар тараптуу кылып, деги эле сабакты окутуп, ар кандай курстарга катыштырып, диний жаатта азыртан үйрөтсө, бул нерсе балага сиңет да. Ооба, туура. Ал эми мисалы мен бизден улуу апалар негизи эле ар бир адамдын өзүнүн тарбиялоосу бар да. Бирок менин жеке оюм, мисалы үчүн биз айыл жеринде өстүк, уят, сыйыт, баягы адамгерчиликтүүлүк деген нерсе бизде абдан жогору болчу. Үйгө конок келгенде аны кел ал деп кабыл алуудан баштап ушул узатканга чейин бизде абдан көңүл бөлүшчү да. Мына ошол нерсе бизге сиңген. Азыркы балдарыбыз шаар жеринде өсүп жаткандыктан менин бирден бир коркконум баягы бир жагыңда орус, бир жагыңда дагы бирөө мисалды кошунаң. Эч бири-бирибиз менен ишибиз жок, өсүп калбаш үчүн балдарга мына ушул нерсени абдан үйрөтүш керек деп ойлойм. Айтыш керек, эң негизгиси адамгерчиликтүү болуш керек да. Баланы мына ошого тарбиялаш керек. Жакшы. Элбек болуш керек, жөнөкөй болуш керек. Мына ошондо ата-эненин кадырын да бала билет. Мына ошондо ата-энени бала сыйлайт. Баардык нерсенин кадырына жетет да. Ар бир нерсенин ордун билет. Негизи эң туура айттыңыз. Эң башкы нерсе бул баланы адеп ахлакка, ыйман ынсапка тарбиялап, ошол адеп ахлактуу кылып өстүрүү. Негизи бул балдарыңыздын жөндөмдүүлүгүн качан байкадыңыз? Негизи ушул чыгармачылык жаатка канча жаштан баштап киришти? Бул жаатка негизи балдарымдын тили эрте чыкты. Мухаммеддин да, Азаматтын да 1,5 жашынан сүйлөп башташканда, мына ошол убакытта эле мен ошол мезгилде мен көп китеп окучумун да, диний жаатында. Балдарымды ошо келмени үйрөтүп, ар түрлүү жет аталарын үйрөтүп, ошол убакта эле кызыгып колуна эмелерди берип, оюнчуктарды алаксытып үйрөтүп, ошентип жүрүп эле мен балдарымды чоң ийгиликке жетелейм. Мен балдарым буйруса жакшы адамдар чыгат деп ошол убактан кыялданып эле Азамат 3 жашында, Мухаммед 5 жашында ушул сиздердин Марва телеканалынан биринчи чыгып башташты. 5 балдарынан. Машалла. Алла разы болсун. Ал убакта ошо биз чыкканда Салтанат эже менен байланыштык. 3-4 күн алдын бизге келесиңер деген. Мен ушунчалык уктасам түшүмөдөн кетпейт да. Аябай даярданганмын да. Кийимдерини бир жума алдын астын даярдап, ушунчалык күткөнмүн да ошол күндө. Азырга чейин эсимден кетпейт. Ошондо дагы эң алгач булар ыр окуп беришкен, Ал убакта жок, жок, сүрөлөр менен. Сүрөлөр менен, ырлар менен да келишкен. Ал убакта ошо Азамат 3 жашта, Мухаммед 5 жашта болчу. Азыр карап отурсак, Мухаммед 1-класста окуйт экен. Азамат. Мухаммед 4-класста окуйт экен. Булар жаш болсо дагы азыр көптөгөн чоң жетишкен ийгиликтерге жетишиптир буюрса. Эмесе ошол ийгиликтер боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз, анан булардын өздөрүнүн жакшы бир ырларына кулак салабыз. Булардын ийгиликтери эң биринчи эле биздин ушу телеканалга чыкканыбыз болду. Андан кийин ошол эле учурда Азаматты абдан жакшы көрүп, кичинекей болуп калпак менен келгенбиз да. Роликке Рамазан айы боюнча Куран жарышка роликке кичинекей эмеге тартып калышты, рекламага. Андан соң биз Аян телеканалы уюштурган Куран жарыш, жаш балдар арасында өткөн Куран жарышта уулум Мухаммед 3-орун алды. Андан кийин Куран жаттатып, кызыктырып балдарды. Андан соң мини мистер деп ал жаатта да балдарымды сынап көргүм келип, Мухаммед 2017 мини мистер Кыргызстан 2017-ни Мухаммед ошондо 1-орун алган. Ал убакта Мухаммед 5 жашта болчу. Андан соң Мухаммед уулум 2-классында Усайт жана Окуу керемет долбоору биргеликте уюштурган республикалык китептеги менин эң сүйүктүү каарманым аттуу сынакта, видео сынакта биз видеону Мухаммед, Азамат үчөөбүз тартканбыз. Мына ошол сынакта Мухаммед 2-орун алды. Ал эми Азамат жөнүндө айтып кетсем, Азамат эң биринчи көптөгөн эле конкурстарга катышып жүрөбүз негизинен. Быйылкы жылы Илим дүйнө ийгилик издейт аттуу китеп конкурсунда
Азамат эң жаш катышуучу болуп табылды. Баалуу белектерин алды. Андан кийин быйыл көркөм окуу сынагынан Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана Китеп KG дүкөнү уюштурган республикалык көркөм окуу сынагынан Азамат мектеп окуучулары арасында жалпы 7 областтын булуң бурчунан катышкан баардык окуучулардын арасынан Азаматтын 1-чи орунду алганы мени абдан кубандырды да. Ушунчалык толкундандым. Тапшыруу аземи Ош шаарында өттү. Ал жерде канчалаган кыйындар, абдан көркөм окуган адамдардын арасынан Талас, Сыккөл баардык жерлерде катышканда, мына ошолордун арасынан менин уулум алды деп тапшырганда абдан толкундандым. Албетте толкундануу болот болуш керек. Кубанычтын толкундануусу. Абдан кубанычтуу. Азырга чейин толкунданам да, эстесемчи. Мына ушинтип акырындан балдарды тарбиялап келатам. Акырындан ар тараптуу кылып, баардык жактан өстүрүп, такшалтып Машалла, ушундай балдардын жөндөмүн таптап өстүрүүдө сиздин ордуңуз өтө чоң деп ойлойм. Албетте эсептейбиз. Ар бир ийгиликтүү баланын артында ата эне турат эмеспи? Ошолсуңардай буюрса сизден да Алла ыраазы болсун. Буюрса алдыда дагы сизден сонун бир маалыматтарды, кеңештериңизди угабыз деп ниет кылабыз. Анда биз балдардын азыр көркөм чыгармачылыгына көңүл буралы. Биринчи Мухаммедке кезек берели анда, Мухаммед өзүңдүн жакшы бир чыгарма ырыңды окуп бер, андан кийин Азамат окуп берсин, Акбар Кубанычбеков, мекеним сага келдим, мекеним сага келдим, алоолонгон от болуп күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсуң ошондой сүйүш үчүн. Эх, мекеним сага келдим, жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга, келиш керек өзүңө ар бир кыргыз кыйын күндө кармаган туу колуна. Эй Кыргызстан, мен сага келдим, кычыраган сууңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапарыңа арта кайтпай, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Бул жолуңа чалыгып чарчабаймын, аманатың талага таштабаймын, сөз беремин күн түнү кызмат кылып, ар ишимди аттың деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек акыйкат кураганы, Кумшунбайдын өтүң деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн, келдим сага баарына чыдаганы. Канчалаган душмандарды баскандырсың, кайгы ээрчитип санага баткандырсың, сен де билем миллион мендей жан бар. Эх Кыргызстан, сен менде жап-жалгызсың, сен де билем миллион мендей жан бар. Эх Кыргызстан, сен менде жап-жалгызсың. Машалла, Алла ыраазы болсун. Кандай патриоттук ырлар, кандай жүрөктүн түпкүрүнөн чыга турган ырлар, Чындыгында азыр угуп отурганда булардын мындай көркөм мукам үнүнөн окуп жаткан мындай көркөм ырды кандай сонун окуп атат. Ошого эле карап туруп, чындап адам таасирленет да, таасир алат. Бул жерде дагы сөзсүз түрдө апаңыздардын орду абдан чоң болсо керек, Азамат? Ыр жаттоодо апаңыз сизге өзү жаттатабы? Ооба, өзү жаттатат. Негизи ушундай ырларды жаттаганда кыйналбайсызбы? Жок, кыйналбайм. Канча куплет болсо дагы баардыгын жаттай бересиз, Машалла. Ал эми сиз мына ушул ырларды жаттатканда өзүңүз негизи ушул патриоттук, андан кийин диний жакшы бир ырларды үйрөтүп атпайсызбы? Негизи качан сизге ушундай ойлор келди? Булардын кичинекейинен ошо 3 жаштан баштап эле булардын жөндөмдүүлүгүн байкадыңыз да, Ошондон баштап эле ырларды жаттап келишет, 3 жаштагы балада мындай жөндөмдүүлүгү сразу байкай албадым да. Бирок мен өзүм кызыктым. Мына ошентип барган сайын мына балада талант чыга берет экен да. Ар түрдүү чоңойгон сайын ар кайсы жагын байкап баштайт экенсиң. Мен негизи мына ушундай баягы адамдын жүрөгүнө жете турган ырларды негизи эле баягы телевизорлордон көрүп калганда мага жакчу да, менин балдарым да ушинтип айтса. Андан соң мен ырларды издеп баштадым. Бердибек Жамгырчиев, Акбар Кубанычбеков, азыркы мыкты акын жазуучулар ушулардын ырларынан мен жаттатып,
Азамат 4 жашында, Мухаммед 6 жашында. Мына ошого видеоролик дагы тартканбыз мечиттерге барып. Элдерге жакшы маанисин берсин. Ушул кичинекейлер ушинтип жаткандан кийин биз да таасирленели дегендей болсун депчи. Бирок албетте мына ушу кичинекей болгондон кийин баягы элдин назарынан да негизи коркот эмеспиз мындай. Бирок ушул жаатта да ойлоном. Бирок баягы кичинекейинен эле чыгып жүргөндүктөн балким элдин көзүнө сиңип калаттыр. Ар дайым өздөрүнө дем салып жүрсүн деп мына ошол дубалары менен өздөрүнө негизи дем салып да жүрүшөт. Бирок ар бир кыргыз ошо эли жерине бир салымын кошуш керек деп ошо азыртан эле баягы үйрөтүп, булар дагы колдон келишинче салымыбызды кошуп келатабыз да. Бизде мисалы кандай чыгаан энелерибиз өткөн башыбызда. Курманжан Датка энебиз, Манас атабыздын жубайы, мисалы ошолордун эле балдары кандай мыкты баатыр болуп мындай эрезеге жетишти. Эми карап отурсак, буюрса балдарыңыздан да мына ушундай мыкты баатырлар, мыкты патриот, эң бир менмин деген инсандар келечекте өсүп атат деп абдан бир сүйүнүп атабыз. Анан ушул негизи сиз дагы айттыңыз, өзүм да кээде ыр жазып калам депчи. Сизде неме илхам качан келет? Качан сиз ырларды жазып каласыз? Буюрса алдыда ырларыңыз топтоп бир китеп кылып чыгарам деген ойлоруңуз барбы? Мына ушул жаатта мен чындап буга чейин ойлонгон эмес экенмин да. Мен ыр жазбай эле баягы убактымды өткөрүпмүн да. Бирок ыр жазганга кызыкчу эмесмин. Бирок мага качан гана керек болгондо мен өзүмө ылайыктап ыр жазып алчумун да. Мен мына ушул нерсени ойлонуп калдым, мен эми ыр жазамын. Ырларымды топтойн деп. Мен буга чейин ырларды жазганмын, бирок ошолорду чогултуп деле жүрбөптүрмүн да. Ыр жазып, керектүү убакта гана колдонупчу. Мен ойлонуп атам, ошо жакшы ырларды балдарыма чыгарып берем, булар окуйт. Мына ошолорду топтоп бир китеп кылып чыгарсам деп, ошо мына Азамат быйыл жеңишке жеткенде мен кубанып, ошондо ой келди да магачы. Бул дагы сизге бир мотивация болду окшойт, мотивация болду мага. Андан бир видео ролик бар эле, ошого ылайыкташтырып эле Мухаммедке ыр жазып берген элем. Ошону бирок мааниси анча болбосо дагы жазып койгон болчумун. Ошону Мухаммед айтып берсең. Кана? Кыргыз деп соксо жүрөгүң, өзүңдөн баштап түзөлгүн, мекен деп соксо жүрөгүң, мусуруң чачып жүрбөгүн, мекен кантип өнүгөт, сен сүйлөсөң орусча, билим алгын көп тилде, бирок сүйлөө кыргызча, шаардык болуп, ак болуп, чука болуп, наз болуп, өсүп жатат жигиттер, интернетке мас болуп, келечекти ойлойлу, намыска бек бололу, улуу кыргыз атын бузбай ер жигиттен бололу. Машалла. Бул ырдын деле маани маңызы кандай зор. Аябай сонун маанилүү ырлар жазат экенсиз. Буюрса чыгармачылыгыңызды тапташыңыз керек, сөзсүз түрдө өстүрүңүз, балдарыңызды, чындыгында балдарыңызда чыгармачылыкка абдан бир бай балдар экен. Демек, булардын алдында сиз дагы буюрса китептерди чыгарып, сиздин чыгармаларыңызды булар дагы өнүктүрүп окушсын, иншалла. Анда Азаматтын дагы бир ырына кулак салалы, Sen adamsın, jartı emez bir bütün, sezgin, tapkın, bar bakıttın ülgüsün, dumandan da körse bolat jarkı nur, tuğra karma bul turmuştun dürgüsün. Sen adamsın, akıl estüy cansın da, senek bolup dirülük öden çılba, azdır köptür kaygı üçün kaygıp, adam degen darine kamçı urba, gözün barda ak dilmenen canrı, ködönüngü adamdan sepkenge, sen adamsın kenen atta tuşalba, sen adamsın tak cebede uçalga, keleceğin yatmaz gerek orulup, keleceksiz kaygı sana kusanda, kağlayım sana nur doldurdu adam zat, kana emese takdırından utanda, kağlayım sana nur doldurdu adam zat, kana emese takdırından utanda. Күндө көрөм күбүлгөн тагдырарбын, күйбасаке бактысы жакшылардын, сыйрыт жонду күдүүсүз турмушташы, сынбасаке бутагы жаш чынардын, кутула албай тирүүлүк нактартынан, кул болоз кубалап акчартынан, алакстат аз гана ушул жашоо,
Abdan ele jakşı ötüp jatkansıgan, akır tübü başın taş, denen kepin aytkım kelet turmuştun, men emnesin hiçbir nerse canыңдын darsı emes. Ey adamlar, sıyыбыз terengеsin. Keter için көңүлдүн bat kararıp, adamdıktın akbardın at karalık. Sıylaşpasak türübüzde biri bizdi, ölgöndön soň ıylagan maskaralık. Sıylaşpasak türübüzde biri bizdi, ölgöndön soň ıylagan maskaralık. Машалла. Өтө таасирлүү экен. Аябай сонун айтып берди. Чында буну айтып жатканда менимче бардык адамдын денеси титиреп, кадимкидей кулак салганда ушундай көздөрүнөн жаш алып, ыйлагысы келип кетет болуш керек, Өтө жакшы. Келечекте бул балаңыздан төкмакын чыгат го. Буюрса, аябай чыгармачылыкка. Негизи силердин кандай максаттарыңар бар? Чоңойгондо ким болгуңар келет, кана? Мен Азаматты сурайлы. доктор болом келет көбүнчө. Доктор болгуң келет, эмне үчүн? Анткени алар дарылайт, адамдарды жардам берет. Мындай ооруп калса биздер ошолорун мындай дары кылып берет, мындай дарыларын жазып берет. Жакшы да адамдарга жардамдашат. Ден соолукту караган келет экен. Буюрса ата энеңдин ден соолугун биринчи бекемдейин депсиң да, Ооба. Машалла, Алла ыраазы болсун. Амин. Буюрса Алла таалам кабыл кылсын. Мухаммед, чоңойгондо ким болгуң келет? Мен жоокер болгум келет. Анткени алар адамдарды коргойт. Машалла. Элге кызмат кылгың келет. Келечекте мыкты патриот, жокер инсан болгуң келет. Элди коргогуң келет экен да, Ооба. Буюрса жакшы. Кесибиңер да өтө сонун экен, иншаллах. Анан Эркай эже, негизи балдарга мотивацияны кандай бересиз? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз. Негизинен балага кызыктыруу керек. Буюрса сен мынаны окусаң, үйрөнсөң, чоң ийгиликтерге жетебиз. Сен чоңойгондо жакшы инсан болосуң. Азыр окубай же үйрөнбөй, эч нерсеге кызыкпай жүрө берсең, анда чоңойгондо биз ким болобуз деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен, же кээ бир белектерди алуу менен, же силер эми жаш балада баягы жаш балага чоң адамдай сүйлөп, бирок баягы чоң кишидей жооп күтпө дейт го. Бирок ошондой ошо балага айтып түшүндүрүш керек. Бул жаш бала буга мынтишим керек деп же катуу деле айтуу менен эмес, кээде бир баягы белектерди алуу менен, көңүлүн алуу менен түшүндүрсө болот деп ойлойм да. Жакшы. Демек, булардын чыгармачылыгында деле чындыгында жанагы да бир эфирде дагы ошол устазыбыз, Динара устазыбыз келген, ушу кыздар менен алар да айтып калышты эле. Биз мынча пара жаттасак, балдарыбыз, биз атам бизге мындай белек берет. Анан ушул параны бүтүрсөң, мындай бул жака алып барам деп ушинтип бизге дайыма мотивация берет деп ошентип айтып калды эле да. Менимче сиз дагы балдарыңызга ошондой бир методду колдонот болушуңуз керек, Себеби баягы балада кызыгуу болот. Мен тез жаттасам, мына ушуну аламын деп белекти алуу үчүн дагы жаттайт. Бирок бул жерде баягы баланы ошого жаман үйрөтүп койбош керек деген адамда ой болушу мүмкүн да. Жок, бул деген жаш бала. Үйрөнгөнү өзү үчүн калат, баягы жакшы нерсе да. Убакыт келгенде аны түшүнүп алат. Ошо белекти ансыз деле жөн деле үйдө алып келип беребиз да. Ооба, туура. Жөн учурда делечи. Бирок ошону баягы жаш баладай мамиле кыл дейт. Жаш балага кээде кандай мамиле да жасаш керек болуп калат да. Ал жаш баланын акыл эси толук жетил элек. Демек, ошонун деңгээлине түшүп, аны түшүндүрүп, үйрөтүү бул чоң даанышмандык болуп эсептелет. Сиз балдарыңызды кандай деп эркелетесиз көбүнчө? Мен балдарымды негизи жакшы сөздөр менен. Чейинда мына энелер мектеби деп Капыр Мамытов мына ошонун эмесине бардым эле, семинарга. Балдарыңарды жакшы сөздүн канча билсеңер ошончо баары менен эркелеткиле деп. Бүт сөздөрүм баары менен кучактап, жакшы сөздөр мененчи. Бирок ага чейин деле балдарымды биздин эме баягы айылдын сөздөрү менен жакшы көрөм да.
сөздөрүмдө. Жакшы сөздөр. Негизи балдарыңызга жомок айтып бересизби? Булар жомок укканды жакшы көрүшөбү? Жок, мен чындыгын айтсам, мен жомок буга чейин айтып бергенмин кичинекей убактарында. Азыркы учурда мен чындыгында жомок айтып бербеймин. Болгону түшүндүрөм, өздөрү китеп окуй алышат, өздөрү окуган нерсесин түшүнөт, өздөрү китептерин окушат, өнүшөт. Бирок сөз байлыгыңар өсөт. Мен балдардын негизи оратор мындай сөзгө чебер болушун каалайм да. Мен өзү студент кезимде баягы оратор, лидер курстарында окугам, абдан кызыктуу болот да. Мына ошондо баягы адамда кызыгуу болуш керек да, бирокчу сөзгө чебер болгонду жакшы көрөм мен. Балдарымдын бир сөздү сүйлөп атканда бир ырдык кошуп сүйлөсүн каалаймын да. Же бир макал кошуп сүйлөсүн деп аябай аракет кылам. Бирок ага акырындык менен булар бир аз кичине буюрса мен чалык кыргызга күйгөн баягы же хадистерден кошуп сүйлөгөн балдар болуп чыгысын каалайм. Менин оюм, кыялым ошондой. Ал эми мен да айтып кетейин, жанагы ырларым боюнча буга чейин да бир эки эфирде окуп бердим эле, бирок кайталап болсо деле айта берейин. Ырымдан. Сөздөр. Мекенди сүйүү уймандан деп жакында мына ушу балама конкурс болгондо мен да катышып калып, ыр жазып, мен өзүм мектеп курагынан жогоркуларда катышып мен да Мен кыргыздын кызы болуп төрөлгөнмүн. Таза абаң сууң жутуп гүлдөй өстүм. Айтулуу тоонун кени чоңалайда, кең шиберлүү жайлоосунда мен өскөнмүн. Мен энемин үйдө олтурган бала карап, колумдан эмне келет айлам катат. Мекеним элим үчүн кыргызым деп, уулдарды тарбиялап багам таптап. Уулум менин тийсин элге керегиң, эч убакта эл жериңден жебегиң, жакшы иштеп, ак кызмат кыл журтуңа, мекениң сенин үйүң дегенмин. Эй балдарым, бейиштин төрүндөбүз, эң бир кооз тоолуу суулуу өлкөдөнбүз. Күйүш керек ар бир кыргыз мекенине, баарыбыз бир атадан төрөлгөнбүз. Жаштыкта окугула умтулгула, убакытты уттурбай кармангыла, эл үчүн таза иштеп бата алып, мекен үчүн ак кызматты аткаргыла. Мен аялмын үй туткасын кармаган, кыргыз каада кыргыз наркын сактаган, өчүп кеткен кол өнөрдү баалаган, кыргыз шыырдак таарларын жасаган. Айтам сөздү кыргыз журтум элиме, сактайлычы каада салтты бериле. Өсүп жатат жаштарыбыз орусча, сүйлөйлүчү кыргыз тилде келгиле. Өсүп жатат балдарыбыз орусча, сүйлөйлүчү эне тилде келгиле. Мына ушуларды жаздым, себеби бул мекенди сүйүү уймандан конкурсунда бардык нерсе камтылсын дедим да. Мен негизи үйдө турган аялмын. Балдарымды тарбиялап, мына ушул жашоомдон алып, темага байланыштырып жаздым өзүмдүн сөзүм менен эле. Машалла. Алла ыраазы болсун. Негизи ырларыңыздын тарбиялык мааниси аябай жакшы экен. Чындыгында укканда эле жанагы реалдуу да, турмуштук ырлар да. Турмуштук ырларды жазган ар бир адамга мындай аябай уккулуктуу, жагымдуу, анан таасирлүү болот да. Ошондуктан калтырбаңыз, таптаңыз ырларыңызды, буюрса китепке чыгарып, буюрса биз дагы окуйлу. Өзүм да бир аз чыгармачылыкка жакын болгондуктан, негизи ыр жандуу адам болгондуктан, жанагы ыр жандуу адамдар менен ушунчалык баарлашуу дагы сонун эмеспи? Ырларын уксаң ан сайын эргип, ушундай бир көңүлүң жазылып, сонун болуп калат. Анан негизи балдарыңызда дагы каяктан бул таланттар чыккан десе, демек сиздин өзүңүздө бар турбайбы? Ал эми азыр балдарыңыздын ушундай бир жөндөмдүүлүгүн дагы көрүп, биз өзүбүзчө бир сыймыктанып атабыз. Булардын келечекте дагы кандай бир инсан болуп чоңоюшун дагы каалайсыз? Өзүңүздүн бир ой тилектериңизди дагы айтып өтсөңүз.
балдарымдын негизи ушул адам ойдон калуусун каалайм да. Адамдык сапатын жоготпосо, биринчиден же бир чоң бир иште же бир министр болсун дегенден мурда мен ушул адамдык сапатты жогору болсо, бирөөнүн көңүлүн оорутпаса, адамдарга катуу тийбесе, жумшак мүнөз болсо, эң негизгиси адамгерчиликтүү, Алланын алдындагы парыздарын аткарган, ар бир ата энеге деги эле адамдарга туура мамиле кылган, кыргыз элине кереги тийген адамдар болсо дейм. Андан өздөрү тандаган кесибинин ушул мыкты ишкери болуп, адамдарга кызмат кылган, чоң сооптуу иштерди кылган адамдар болсо дейм да. Мындай мен сыймыктануу үчүн балдарым жакшы биринчиден инсан болсо, адамдык сапат болсо, мен сыймыктанат элем. Андан соң сооптуу иштерди ушу Алланын алдындагы парыздарын аткарган, чыныгы динди түшүнгөн балдарым болсо, андан ушул кайсы кесипти аркаласа, мына ушул кесипти да мыкты билсе деп кыялданам. Мына ушу чоң уулум негизи дин жаатына кызыгат да. Өзү негизи айтып калат, мен ушу чоңойсом молдо болом депчи. Мен бул Мухаммед деп атынын коюлуп калуусунун себебин айтып берсем, мен ошо 2012 жылы Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр баянын окканмын. Ага чейин Юсуф алейхиссаламдын өмүр баянын окуп, анын киносун көргөнмүн да. Анан абдан мага Юсуф деп коемун, балабыздын атыны Юсуф деп коебуз деп, андан кийин Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын оккандан кийин мен чындыгында Мухаммед пайгамбарыбыздын качан төрөлгөнүнү, анын өмүр жолуну окугандан кийин мен абдан таасирлендим да. Андан кийин мен ошону билгенимден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо 20-апрелде төрөлөт деп келет. Мына ошол пайгамбарыбыздын өмүр баянын окугандан кийин Мухаммед дагы 20-апрель күнү төрөлгөн да. Жума күнү жума намаз учурунда 1:30 апрель күнү төрөлүп, өз аты өзүндө деп Мухаммед деп койгонбуз. Кудайым буйруса, Мухаммедди ошол аты улук деп сыйлап келебиз. Баламды ошол дин жаатына беребиз деген өзүбүздүн дагы оюбузда бар да. Алла ыраазы болсун. Жанагы атына заты жарашкан, ыймандуу пайгамбарыбыздын эң бир сүйүктүү үммөттөрүнөн болсун деп дуа кылабыз иншаллах. Алла таалам насип кылсын. Амин. Сиздин тилектериңизди, дуаларыңызды дагы балдарыңызга сурап берейин. Азамат менен Мухаммедке. Негизи силер апаңарды эмнеси менен жакшы көрөсүңөр? Мухаммед сен айтып бер. Анан кийин Азаматка айталы. Апам бизди Курандарды үйрөтөт, ырларды үйрөтөт, жакшы көрөт. Апаңар кандай аял? Жакшы, сонун. Азыр Азаматтан сурайлы. Кана Азамат? Апамдай жакшы, апамдан эч кайсы жакшы кыздар жок, апалар жок дегендей. Эң жакшы апа да, эң жакшы көрөм. Ырларды жаттатат, мындай кээде китеп окуйбуз, оку дейт, ошондойлор немелер кылабыз, жакшы көрөт бизди. Апаңардын кайсы сөзү силерге аябай жагат? Силердин неде эркелетсе силерге аябай жагат? Мага жык нерселерди айтат, эркелетип. Көп нерселерди айткенде. Алардын ичинен кайсы сөзү жагат? Мага любой жагат да, баардыгы сөзү. Баары жагат, Мухаммед сага дагы? Бага деле баардыгы жагат. Мектепке барганыңарда, мисалы сабактардан начар баа алып калсаңар, апаңар урушабы? Урушпайт эми. Кичине эле неме мындай китептерди окугула дейт да. Кеңеш берет, жакшы окугула деп. Келечекте мектепте окугандар боюнча айтып берчи. Кана? Мектепте кандай окуйсуңар? Мен баян Антоновка. Мен республика боюнча Мекен Сүймандан аттуу көркөм окуу сынагында 1-орун алдым. Мен Баян Антоновка гимназия 1-А класста
окуйм. Неме? Демек, бул мектепте сен эң мыкты окуучулардын катарында. Ооба. Эң күчтүү окуймун. Директорум Тамара Тилебаева, эжекем Динара Абдыразакова. Эжекелериме так что салам жолдоймун. Буюрса көптөгөн ийгиликтер алдыда бар. Машалла, молодец. Учурдан пайдаланып атайын ушинтип салам жолдоп коюңуздар, Кана? Кайсыл мектептин аты? Вайын Антоновка мектебинде окуйм. 4 Б класс. Мугалимиңер ким? Класс жетекчим Айгүл Калканова. Демек салам жолдоп койгула. Айгүл Калканова салам жолдойм. Машалла, Алла разы болсун. Амин. Келечекте биздин эли журтубуз, бир эле элибиз сыймыктанган эң мыкты азаматтардан болгула деп биз дагы силерге дуа кылабыз. Андыктан убакыт деген убакыт экен, эфирде жыйынтыктап баратат. Эмесе Эркайым эже биздин угармандарга, көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Биринчиден жалпы кыргыз элимде деги эле дүйнө жүзүндө тынчылык болсун, элибизде токчулук болсун, баарыбызды ошо Алла Таалам көрсөткөн жол менен жашап өтүүнү баарыбызга насип этсин. Мына азыркы келе жаткан ыйык Рамазан айы Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, жакшы иштерди жасоону насип кылсын. Баарыбыз үй бүлөбүз менен, тууган урук, эли журтубуз менен тынч бололу. Келечек муундарыбыз, жаштарыбыз илимдүү, билимдүү, чоң аалымдар, кыргыз элине кереги тийген уул кыздар болуп чоңое берсин демекчимин. Жана ошондой эле сиздердин жамаатыңыздарга чоң ыраазычылыгымды айтамын. Ишиңиздерге ийгилик, ушундай адамдардын жакшылыктары менен бөлүшүп, тең бөлүшүп, ар дайым кыргыз элине жакшылыктын жарчысы болуп, кызмат кылып жүрө бериңиздер. Сиздерге терең ыраазымын. Чоң рахмат. Ал эми балдарыңыз ырлар менен эле жыйынтыктасынбы? Дагы бир ыр окуп бересиңерби? Ошол менен жыйынтыктайбыз. Жанагы ыйман дин боюнча дагы бир ырды окуп берди эле жана. Аны окуган, Кандай дагы бир ыр бар? Дагы бир менде ырлар жок өзү, бирок маанасы айта алам. Макул, ошону айтып жыйынтыктайбыз. Маннас болуптур, маннас атка конуптур, улуу жашын суураса, 12 толуптур, тор учарды миниптир, огот бөстү кийиптир, ошол кезде манасын урунарга то таппай, урушарга жо таппай, атырарга ок таппай, кечерине чок таппай, зың-зың этип кенебей, кара кыйтай манжунум, кабышарга ой кылып, калган экен кабылан, буткагыңа теңебей, кыйтай кордук кылганын, кыйла журттун кырганын, эбак ойлоп билиптир, кайнап жаткан капырга, калдыш кылчу батырга, хей! Болду, машалла. Мухаммед, сен өзүңдүн каалоо тилегиңди айтып койсоң анда, жакшы, бир биздин угармандарга, көрөрмандарга жакшы тургула деп, Туугандарыбызга салам жолдойм. Эжейиме салам жолдойм. Кыргыз элибизде тынчылык болсун. Чоң рахмат. Буюрса, силердин дагы аруу тилектериңерди Алла Таалам кабыл алган болсун, иншаллах. Атайын убакыт бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңиздер үчүн сиздерден терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Чармачылык жааттан өнүгүп өсө бериңиздер. Буюрса, эли журтубуз сыймыктанган мыкты атуулардан болуп өскүлө деп ниет кылабыз. Анда Алла разы болсун, Эркайым эже, ушундай сүйүктүү, ушундай чармачыл балдарды өстүрүп жаткандыгыңыз үчүн сизге терең таазим этебиз. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер бүгүнкү темабызда баланын жөндөмүн арттыруу деген темада маегибизди көрдүңүздөр. Андыктан келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.